Мени сакайткан, мени эме кылган ушул нерсе. Мен өзүмдүн грыжам 10 мм болгон. Бул 10 мм мен 7 жылда пайда кылганмын. Балам кичинелигиде баягы стиральный машина суусу менен баягы көтөргөндө 4 челик суу бар экен да, билбей көтөргөндө кырч эткен да, белим бир нерсе болгон. Ошол чоңоюп 10 мм баса албай, омуртканын ичинде жүлүндү кысып койгон экен дагы. Чүт калды да, мен уже белимден иштебей калып, ылдый уже отуруп калышыма жанан баса албай калган. Акимиятта мен больницага жаткырышкан, дарыланды, бирок жакшы болбодум. Бир аз оору басылды, бир аз эме болду. Бирок мага өмүр бою деди жатасың, кичине басасың, көччү жатасың деген да, көп эме кылбайсың деди. Анан ошентип лечение алып жүрдүм, создурдум, жакшы болбоду. Мына ушул Доброген, бул биздин холодец бар го, калла көч деп коебуз го, калла көч, баягы ичек карын дейбиз. Биз күнүгө жейбиз, мурда көп жечи, потому что мурункулардын эме сөөгөн пышык эмеси. Азыр биз жебей калдык. Биз жебей калдык, ичек карын жебейбиз, калла көч жебейбиз, эме жебей калдык, холодец жебейбиз күнүгө. Мына ал именно ошонун составында холодецтин эмеси да, уну десек болот. Просто кичине мындай кошумчалары бар. И ошол именно ичкенде мен грыжам 10 мм-ден 3 мм-ге азайып. Это эч жерде жок да бул нерсе. Бул только ошол. Менде бир эже бар, 4 жылдан бери уктай албай калган. Түнү менен пут ооруп, мындай отурабыз го, пут бүктөп. Пут бүктөп отура албай, только тикка туруп калган бир консультанты бар, Сапирежан айтам. Ушуну менен кальцийнан ножный пластырь жок экен, ножный пластырь менен мына кальций менен үчөөнү ичти. Азыр отурат, турат, түнү менен уктайт спокойно, баз пут оорубайт. Ушул бечара бул ашык-машыктарды майлайт да барып. Вообще сон. Полностью жылдан бери лечение алып койдум. Каттык деген да. Ушул менен жүрөсүң сен дагы. Анан кошумча бир жакшы действиясы бар. Побочный действие бар го. Любой дарыда жаман таасири бар, а? Бунун раса жаман таасири бар. Терибизди жашартат. Жаман экен. Тегиз мен бетим байкап атасыздарбы? Жылма. Президенттики. Мен именно шуну ичкенден теринин коллаген деп койт, ошол баягы сөөккө жана бергенче териге да, анан жүрөккө да жана берет. Жүрөктүн баягы тарамыштарыбыз бар го биздин жүрөктүн. Ол барганса жыл өткөн сайын баягы желит. Анан карыганда жүрөк слабый болуп, инфаркт инсульт болуп. Ошонубузду бекемдейт. Тарамыш кайтты, булчун кайтты, полностью ушул эме кылып берет. Поэтому ким көп жашагысы келсе, сулуу болгусу келсе, и вообще тетик жүргүсү келсе. Бир профессорго барды, мен консультантым Бишкекте, өзү ревматизм ушундайды да. Ушуна барса профессор окуп көрүп, эже дептир, 6 ай ичсеңиз дептир, организмиңиз дептир, полностью жаңыланып чыгат дептир. Полностью 6 ай ичсеңиз жаңыланып чыгат, полностью жаңы адам болуп калат экенсиз. Канча жаштан жогору ошондо? Бул өзү негизи 18 жаштан жогору сунуштайбыз. Бирок мен өзүм как медик катары изилтеп көрсөм, бул жерде эч кандай зыян жок. Даже 12 жаштан жогору ичсе болот деп ойлойм. Потому что бул жерде эч кандай вредный эчтеке жок. Вишня деген йогуртка кошобуз го, йогуртка эле ошол холодец да, холодец. Балдар жейт го холодец. Йогуртка эле окшош. Желательно, конечно, 18 жаштан жогору. Булар дары эмес. Булар тамакка кошумча. Кошумча. Всё. Теперь